Бишкек шаарын суу менен камсыздоону жакшыртуу боюнча башкара суу сельский контур резервуар суу алгычтарын кеңейтүү үчүн скважиналарды бургулоо жана суу жана электр тармактары менен түтүктөрдү өткөрүү үчүн кошумча жер участоктары бөлүнүп берилет. Бул туурасында муниципалитет тараткан маалыматта айтылган. Ошондой эле Көк Жар айыл аймагын, Ак Кол жана Ачыкей конуштарын камтуу менен 3-4 скважинаны бургулоо үчүн жергиликтүү суу алгычтарды долбоорлоо жана куруу үчүн Көк Жар айыл өкмөтүнүн аймагынан Аламүдүн дарыясынын жайылмасынан жер тилкесин бөлүп берүү маселеси иштелип чыгууда. Түштүк батыш суу алуучу жайынан Адышев көчөсүнө чейин 1 чакырым узундуктагы суу түтүгү курулат. Бул Арча Бешик конушуна, Жал Кичи районуна жана Садырбаев көчөсүнүн боюндагы аймакка болжол менен 300 куб метр суу жиберүүгө мүмкүндүк берет. Азыр тендердин жыйынтыгы менен жеңүү үчүн аныктоо жүрүп жатат. Скрябин, Горький, Жукеев, Пудовкин көчөлөрүн, Аламүдүн дарыясы, Көк Жар, Улан 2 кичи райондору менен чектешкен аймактарды ичүүчү суу менен камсыз кылууну көбөйтүүгө мүмкүндүк берүүчү Көк Жар суу алгычында экинчи баскычтагы насостук станциясын куруу пландалууда. Арча Бешик конушундагы Абдрахманов көчөсүнөн Жайыл Баатыр көчөсүнө чейин Айылчиев көчөсүнө суу түтүгүнүн курулушу аяктоо алдында турат. Бул Жайыл Баатыр көчөсүнөн төмөн жайгашкан Арча Бешик конушундагы сууну көбөйтөт. Жер астындагы суулук атмарды толуктоо максатында бүгүнкү күндө Аламүдүн суу чарба башкармалыгы 7 көлдү толтурууга чоң алыш каналы аркылуу көлүмү секундасына 500-600 литр суу берүүдө.